Биз болсо улантабыз дагы бир кутмандуу күн, ардактуу көрөрман, биздин катарыбызга кошулгандар. Сиздер Улуттук телерадио берүү корпорациясы Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүнү көрүп атасыздар. Ушул эфирибиздин кезеги маектешүүгө келип жетти. Бизди көрүп аткандар же болбосо жаңы кошулгандар анда биздин социалдык баракчаларыбызга катталып кетиңиздер деп чакырып кетели. УТРК Баткен деп YouTube, Instagram, Facebook тармактарында барбыз. Ар бир эфирибиздин чыгарылыштарын, облус аймагынан алынган жаңылыктарды толук чыгарылышын албетте биздин YouTube каналыбыздан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Албетте сиз Кыргызстандын ичинде же болбосо океандын ар жагында болсоңуз дагы дал ушул биздин каналыбызга катталып койсоңуз, сөзсүз түрдө областтан алынган кызыктуу жаңылыктарды бизден көрө аласыздар десек болот. Ал эми биз болсо кезекти анда маекке берели. Дагы бир айтайын. Баткен шаарында 11 октябрдан 13 октябрга чейин Баткен облусунун 26 жылдыгына карата жана ошондой эле ушул Манас оюндары болуп өттү. 3 күнгө созулган оюн өтө кызуу, мыкты, жогорку деңгээлде болду. Кыргызстандын булуң бурчунан мыкты спортчулар келип, өздөрүнүн баягы өнөрлөрүн көрсөтүп, кыскасы бир жакшы жыйынтыкка келип, оюндун аягында алар жеңүүчүлөргө медалдар жана ошондой эле дипломдор, акчалай сыйлыктар да тапшырылды. Биз бул тууралуу атайын ушул студиябызга конок чакырганбыз. Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын баш кадиси Сатыбаев Алимбек мырзаны жана ошондой эле Баткен облусунун мүнүшкөрү Каныбек Салиев агаларыбызды чакырып отурабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы. Кош келиңиздер студиябызга. Таңкы маанайыңыздар жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, баары сонун, жакшы баары. Алимбек мырза, мына ушул сиз спорт башкармалыгынан адис катары ушул жакын эле биздин область аймагыбызда болуп өткөн Манас оюну тууралуу айтып берсеңиз, анын максаты тууралуу дегендей, Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздарга маалым болгондой, 2025 жылдын 11-13 октябрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин иш планына ылайык жана Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн, Баткен шаарынын түзүлгөндүгүнүн 26 жылдыгына карата Баткен шаарында республикалык Манас оюндары болуп өттү. Бул Манас оюндарынын негизги максаты ушул ата-бабалардан калган улуттук оюндарды жандандыруу, спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү, ошондой эле массалык дене тарбияны жана ден соолукту чыңдоо, эл арасында биримдикти, ынтымакты бекемдөө болуп эсептелет. Анан ушул айтып атпайсызбы, негизинен Кыргызстандын булуң бурчунан спортчулар келди да? Анан бул канча спорттун түрү менен баягы жарыш болду, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Аталган иш-чарага Ош шаарынан жана Бишкек шаарынан, андан сырткары биздин 7 дубандан 470тен ашуун спортсмендер катышып, мелдештер спорттун улуттук түрлөрү боюнча кыргыз күрөшү, салбурун, айкүр, ордо жана тогуз куролу түрлөрү боюнча мелдештер болуп өттү. Демек, бул иш-чара жогорку деңгээлде болуп турганда, 400гө жакын спортчулар келген. 470тен ашуун спортчулар келишти. Ушул спорттун түрүнөн биздин Баткен шаары, Баткен облусу кандай жыйынтык көрсөттү? Эми Баткен шаары негизинен Баткен облусу бүгүнкү ошол Манас оюндарынын иш-чараларына негизинен 9 команда катышты. Жалпысынан алганда Баткен облусу командалык эсепте 5-орунду камсыз кылды. Анын ичинде кыргыз күрөшү боюнча 72 кг салмакта Кааров Эрболот, 66 кг салмакта кыз келиндер арасында дагы бир кызыбыз чемпион болду. Андан сырткары Айдыркенди кыз болуш керек ушул. Андан сырткары 3-орунга ийилген призерлор да болду. Бул оюндун призерлору, то есть мындай айтканда чемпиондору бул спорт чебери, же болбосо расмий тил менен айтканда мастер спорт деген наам бар. Бизде Каныбек ага сиз да айтсаңыз, ушул Баткен облусу боюнча мүнүшкөр экенсиз да. Эми бул кесип кандайча аркалап калдыңыз? Бул кесипти мен негизи баягы эркек кишилер спорттун футбол, волейбол, башка түрлөрүн ойнойт го. Сиз бул кесипти мен мурунтан көрүп жүргөм.
Кейін интернеттен алып, қызығып, көріп, о малда интернет эми чыккан малды. Интернеттен көрүп эле қызығып, кантип үйрөтүш керек, кантип багыш керек. Биринчи тутуп, кейін жоготуп, кайтадан дагы баягындай кылып. Биз мүнүшкөр дегенде ошол Эч ким үйрөткөн эмес. Анан кийин аксакалдардан сурап, эки аксакал бар экен, олардан өтүп кетти азырчы. Ошолордон үйрөнгөн. Демек устатыңыз жок, өзүңүз эле үйрөнгөнсүз. Жок. Негизи мүнүшкөр дегенде бул биз ойлойбуз баягы тайган карап, бүркүттөрдү баккан. Негизи барбы сизде ошондойлар? Тайган азыр жок. Бүркүт бар эле, тайган бар эле. Кантип Ителги, куш бардыгын бактым, азыр эчтеке жок менде. Баткенде ошол шарт барбы ушуну караганга? Кайсы Шарт жерлерди бар. карайсыз? Караса болот. Баткенде кызыгып, жаштарды азыр өнүктүрүш керек. Азыр эми улуттук оюндар калып кетти. Бүркүтчү, кушчу, жаачы бардыгын даярдап, бөлөктөн бир команда кылып чыкса болот. Анан ушул салбурун тууралуу айтып берсеңиз да, бизде Баткенде кандай ушул салбурунга кызыккандар? Салбурунга кызыккандар азыр негизинен жаш балдар кызыгып атат. Жаш балдар азыр 3-4 келип ататтар. Үйрөтүң, мындай кылайык. Бизди дагы оюнга кошуң. Келечекте Кудай кааласа эми ошол балдарды үйрөтүш керек. Анан ушул салбурун негизи бул көп түргө бөлүнөт да? Салбурун көп. Кандай түрлөрү бар? Салбурун дегенде уже салбурунда жаачы бар, жерден жагаткан бар, ат үстүдө жагаткан бар, табак атуу бар, куш салуу бар, үндөкө чакыруу бар, тайган жарыш бар, ителгини далба кылып ойнотуу бар, бүркүттү чырга тартып бүркүт салуу бар. Көп, негизинен көп. Азыр эми ушул областта же ушул Баткенде жападан жалгыз сиз экенсиз да? Анан бул ушул Манас республикалык оюнга сиздер кандай көрсөткүч болду сиздерде? Бизде эми бөлөк облустарга караганда жакшы эле. 5-орунга бүркүт боюнча илештим. 7 облус, 2 шаар болду да. 9 командада, 9 команданын ичинен 5-ге илешип калдык, жакшы эле. Жакшы. Анан бул айтып атпайсызбы, Алимбек мырза, ушул командалык оюн дагы болду. Анан жеке ушул спортчулар өздөрүнүн ийгиликтерин көрсөттү. Негизинен бул жарышта, бул оюнда акчалай белектер дагы коюлган, э? Албетте, бул биздин ошол бул жерде биздин өзүбүздүн жеңиштин сертификатын алып келдим мен. Областтык экен, бул? Бул биздин ошол спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин Баткен облусу боюнча Баткен облусуна берилген сертификаты 100 000 сом. Биз ошол командалык эсепте 100 000 сом акчалай призди уттук, сертификатты уттук. Анан эми жана жогоруда сиз сурадыңыз, ошол жалпы оюндардын жыйынтыгы боюнча айта кетейин. Бул жалпы командалык эсепте 1-орунду Бишкек шаары алды, 800 000 сом. 2-орунду Ысык-Көл облусу алды, ал 500 000 сом. 3-орунду Талас облусу 300 000 сом. 4-орун Чүй облусу 200 000 сом. 5-орун Баткен облусу 100 000 сом. Ушундай акчалай приздерге ээ болушту да. 1 800 000 азыр мындай эсепке алганда. Дагы андан сырткары дагы ушул кызыктыруучу белектер болду да? Албетте, андан сырткары ошол спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан тиешелүү ар бир спорттун түрү боюнча дипломдор жана медалдар дагы тапшырылды. Анан айтсаңыз, бул Манас республикалык оюн буга чейин болуп өткөнбү экен? Бул оюн дагы буланабы экен дегендей. Албетте, бул буга чейин Манас оюндары мен билгенден ошол бул Манас оюндарынын тарыхы боюнча 2014-жылы биринчи жолу болгон экен. Андан кийин 2016-жылы, андан кийин 2018-жылы болуп, ошону менен токтоп калган. Анан 2020-жылы болбой, жанагы ковид карантин болгон учурга байланыштуу. Анан 2022-жылы бул дагы
бизде Манас оюндары бул өткөн. Мындан ары ошол Манас оюндарын кече бизде Манас оюндары өткөн баардык облустун жетекчилери, спорттун улуттук түрлөрү боюнча жетекчиликтен, анан дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчилигинен ошо бүт баары биздин Баткен облусуна келген учурда ошо бул Манас оюндарын мындан ары жандандырып улайбыз деген максатта ошол өздөрүнчө сүйлөштү. Пока чечиле элек ошол ар 2 жылда ошо Манас оюндарын уюштуруп өткөрүп турсак деген сунуштар болду. Эми ушул айтсаңыз, мына салбурун деп баягы буга чейин айттык, көп түргө бөлүнөт экен. Ат үстүндө жаа атуу, бул дагы салбурунга кирет. Анан ушул табак атуу, бүркүт салуу, далба ойнотуу, тайган жарыш, негизи эле буларды, куш салуу, буларды ушул кандай жолдор менен караса болот да? Эми бул деген жаныбар, эми баягы жырткыч жаныбарлардын бири эми, жакшы билесиздер. Ошол сыяктуу буларды кантип адам үйрөтсө болот дегендей да. Сиз адис катары. Биринчиден кушту тутуш керек. Кушка чыгып, тоодо бир неме деп коет, баягындай тосо турган жерлер бар да. Газа деп коет бизде. Газага чыгып, тоодун өтө турган жерлер бар. Куштардын өтө турган мезгили азыр. Сентябрдан ноябрдын аягына чейин куштар өтөт. Ошол маалда тосуп тутуп, көчкөн менен тор жайып, кармап, онун алып келгенден кийин 15 күн, 20 күн үйрөтүш керек. Кушту ителгини 15 күн, 20 күндө үйрөнөт. Бүркүт болсо 6 ай, 7 айда үйрөнүп калат. Капаста камаш керек да? 2 ай жок. Булар башыда томого деп коет, томогону кийгизесиң, бутуну байлайсың. Ушундай. Ал кийгизген себеби эмнеде томогону башка? Томогону Көзүн жаап коет го? Томогону кийгизип койсоң, канаттарын сындырбайт, талпынбайт. Ошол сиздин немеңизде, ушул практикаңызда ушул куштар мисалы адамдарга кол салган учурлар болобу же болбойбу? Адамдарга жок, адамдарга кол салбайт. Адамдарга бүркүт салат. Бүркүт үйрөнө элек болсо салат. Ачка болсо салат. Аларды эт менен багыш керек, жалаң. Эт менен, жалаң. Свежий эт менен. Жакшы. Демек сиздин айта турган сөзүңүз бул салбурун оюндары бизде да Баткенде көбүрөөк болсо деген. Болуш керек. Сөзсүз түрдө. Алимбек мырза, айтсаңыз, бул ошол оюн негизинен кимдер тарабынан уюштурулду? Демилгечилер кимдер? Бул Манас оюндары спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жана Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалары тарабынан уюштурулду. Биздин да убактыбыз азайып баратат, ошондуктан негизи жыйынтык айтканда биздин келген коноктор, спортчулар жакшы бир кубаныч менен, ыраазычылык менен кетип туруш керек анда. Ооба, баары маанай жакшы, эң жакшы жогорку деңгээлде уюштуруп бериңиз деп баары ыраазычылыктарын айтып билдиришти. Бул баягы 4 жылда бир боло турган оюн экен, биз баягы сураганыбызда. Анан эми алдыда кайсы область өткөрөт азырынча белгисиз экен. Буюрса, кайсы область өткөрсө дагы бизден Баткенден дагы командалар даяр экен анда. Даяр буюрса. Мына бул жерде учурдан пайдаланып мен Каныбек агайга ыраазычылык билдирейин деп турам. Анткени дегенде ушул биздин Манас оюндарында мына салбурун түрү боюнча биздин ушул Баткен облусунун намысын ушул Каныбек агай коргойт деп ойлойм. Анткени дегенде бул киши бизге ушул салбурун оюндарынын түрлөрү боюнча ар бир түр боюнча өзүнүн жакындан жардамын көрсөтүп, ошол спорттук оюндардын өтүшүнө абдан жакшы жардам берди. Анан ушул жерден суроо пайда болот да, буюрса эми кийинки ушул боло турган Манас оюнуна даярданыш керек да. Анан ошол Каныбек агайыбыз ошол команда топтоп, бир шарт түзүп берле десе, бизде барбы шарт түзгөнгө? Эгер чындыгында эми бизде Баткен облусунун аймагында салбурун
оюндардын түрлөрү боюнча калк арасында, эл арасында түшүнүк аз экен. Белгилеп айта турган болсок, мисалы ордо. Ордо оюну бул жанагы 12 метр радиуста чийип алып туруп ойношот оюнчулар. А бирок чындыгында бизде Баткен облусунун аймагында ордо ойногон көрөрмандар, кызыгуучулар, спортчулар аз экен да. Жакшы. Өнүктүрсө болот. Биз албетте мындан ары дагы бул Баткен облусунун аймагында ушул манас оюндары өткөнү дагы бизге бир чоң күч демилге берди деп ойлойм. Анткени ошол мындан ары биз ушул манас оюндарына катышуу үчүн улуттук оюндардын түрлөрү боюнча дагы бир аз өзүбүздү даярдашыбыз керек экен. Каныбек ага, ушул эфирдин соңунда акыркы суроолор болсун. Мына жападан жалгыз Баткен облусунда мүнөшкөр сиз экенсиз, дагы ушул кызыккандарды, уландарды мына дагы буга чейин эл арасында эми баягы багып жүрүп, бирок ушундай жарыштарга келбей калган мүнөшкөрлөр болуп калышы мүмкүн да эми, биз билбеген. Эфирден учурдан пайдаланып айтып алсаңыз, чакырып алсаңыз, ушундай чакырык айтып кетсеңиз болот да, мындай команда болобуз, буюрса деп. Эми элдин ичиде көп болуш керек. Көбү кармап учуруп берет да. Же өлтүрүп коет. Анан жол жоболорун сурасаңар баардыгыга даярбыз, айтып түшүндүрүп, үйрөтүп кеткенге даярбыз. Анда Алимбек мырза, ушул эфирдин соңуна сизге да эркин микрофон берейин. Айтылбай калган суроолор, берилбей калган суроолор болсо, же болбосо ыраазычылык сөздөр болсо айтып алсаңыз болот. Мен учурдан пайдаланып ушул манас оюндарын уюшкандыкта өткөрүүгө көмөк көрсөткөн Кыргыз Республикасынын президентинин, Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн аппаратына, ошондой эле Баткен шаардык мэриясына жана Баткен облустук Апаз Жайнаков атындагы драма театрынын өкүлдөрүнө, ошондой эле жалпы эле ушул Баткен облусунун аймагындагы спорттук коомчулугун өнүктүрүүгө, өстүрүүгө салым кошкон менин өзүмдүн кесиптештериме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени ушулардын көмөгү менен биз ушул манас оюндарын чоң уюшкандыкта, жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Каныбек ага, буюрса эми кийинки эфирибизде сиздин ушул тайгандар менен, бүркүттөр менен буюрса дагы бир эфир кылабыз деген ойдобуз. Сизге да чоң рахмат. Кудай буюрса ушинтип Салбурунду дагы ошол Баткен жергесинде көбүрөөк ушул көңүл бурдуруп, анан ошону өнүктүргөнгө албетте сиздин дагы ушул салымыңыз чоң. Кудай буюрса сиз дагы ушинтип баягы кызыккандарды чакырып, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшсөңүз, мен ойлойм Баткенде дагы Салбурунга кызыккандар көбөйөт деген ойдобуз. Сиздерге рахмат, келип ушинтип кызыктуу эфир жана ошондой эле ушул жакында эле болуп өткөн Манас республикалык оюн тууралуу жыйынтоочу сөзүңүздөрдү айтып бергениңиздер үчүн. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто болсо Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын баш кайдиси Садыбаев Алимбек мырза жана ошондой эле Баткен облусунун мүнөшкөрү Каныбек Салиев агаларыбыз бизде студиябызда конокто болду. Ушу менен биздин эфирибиз дагы соңуна чыгып бара жатат. Жалпы биз менен бирге болгон биздин көрөрмандарга ыраазычылык айтабыз. Учурдан пайдаланып соңку СМС билдирүүнү куттуктоону окуп коеюн. УТРК каналынын иштерине ийгиликтерди каалайбыз дейт. Биздин агабыз Кубат Алинин инебиз Бекназардын удаа келген туулган күндөрү менен куттуктайбыз. Иштеринде ийгилик, жакшы чыгармалардан берип койсоңор сураныч деп 170 абонентти бизге калтырган экен. Сөзсүз түрдө албетте биздин УТРК Баткен телеканалы менен бирге болсоңуздар, кызыктуу чыгармалар албетте сиздер үчүн болот. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар экенин унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта калыңыздар дейли. Ал эми Баткен телеканалы болсо мындан ары өз иштерин уланта берет. Оператор Бексултан Кайтбек уулу болду. Жана ошондой эле режиссерубуз Каныбек Назаровичке дагы ыраазычылык айтабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.